Бул биз кармап турган өнөрчүлүк, кол өнөрчүлүк бул биздин улуу кыргызыбыздан калган эң кымбат баалуулук жүндөн жасалган шырдамал эң кыргыздын баалуулугу да булчу. Бул мен өзүм мектепке чейинки билим берүү адиси болом. Өмүрлүк жолумда ушул бала бакчада, ушул мектепке чейинки мекемеде иштеп келе жатам. Азыр эми мына заманына жараша баарыбыз базарлашып кетпедикпи? Базарлашып, жана синтетикалашып кеттик. Ошондуктан эми мына биздин дагы эми колубуз бошоп, балдарыбыз кичине чоңоюп, өз алдынча болуп калгандан кийин биз ушундай жакшы нерселерге жетишип, ушул илгертен келаткан ата бабаларыбыздын кымбат нерселерин бизге абдан пайдалуу экендигин илимий жүзүндө дагы айтылганын, жана ошондой эле өзүбүз колдонулган тажрыйбабыздын негизинде дагы ушул ишти баштап биз өзүбүздүн үй бүлөлүк бюджетибизге салым кошуп, жакшы ийгиликтерге жетишип келатабыз да. Ал эмес мен дагы ушул үй шартында ушундай жүндү кайра иштетип, шырдамал жасап, налайы жасап, анан килемдерди сокконго атайын өзүбүз ушул Кара Булжа айыл өкмөтүнөн биз аялдардын өзара жардамдашуу ассоциациясын түзгөнмүн. Мен ошонун түзүүчү болуп, башчы болуп, көп 14-жылдан бери ушул аялдарды өзара жардамдашуу топторунда иштетип, иштешип өздөрү үй шартында ар түрдүү өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша иштерди алып келатабыз да. Анан ошолордун ичинен дагы бизге жакшы жайылтып, жакшы жемишин берген ал нерсе ушул кол өнөрчүлүк, ушул шырдамал, анан ушул кийиз, анан кийин ушул жана килем, араби килем. Аны ушул биз атайын Баткенден ошо жакшы соккон аялды алдыртып, анан ошодон үйрөнгөнбүз. Өзү айылдагы аялдарчы, элеттеги аялдар. Ооба, өзүм адистигиме карабай, адистигими өзү иш учурунда иштеп келгенден кийин ушул жүндү иштетип кенди аябай жактырып калдым да. Жактырам да менчи. Себеби мунун илимий түрдө дагы белгиленген экен. Азыр сиздин сурооңузга жооп бере кетейин биринчиден. Мен бул кесип десем деле болот, мындай ыкма десем деле болот, мен үчүн көнүк нерсе деле, көндүм десем деле болот да. Бул өзү апаман, анан кийин кайнем мен болгон да. Алар 10 балалуу адамдар болушкан. Өзүмдүн апам дагы 10 балалуу, кайнем да 10 балалуу болгон. А бирок алар эч качан мындай кыйналбай эле аябай жакшы жашашкан да. Жакшы жашашкан. Үйлөрүн толук баардык үйлөрү ушул шырдамал салынган алардын үйүндө. Анан ошол учурда эле бизге дагы ошо үйрөтүп ушундай кеткен экен. Мен көп жыл эле кармабай жүрдүм, бирок азыр эми кичине колум бошоп калган үчүн ушул иштерди, ушул шырдамалды мындай азыр өзүңүздөр көрүп тургандай классикалык түрдө жасагым келет да. Мындай дизайнын башкачараак кылып, ал ошо өзүбүздүн ата-энелер жасагандан да башкачараак кылып, ушундай кылып жасагым келет, мисалы үчүн. Ал эми илимий түрдө деп айтып кетпедим. Илимий түрдө дегенде бунун өзү аябай илим жаатында дагы аябай ушунун кийиздин пайдалуу, жүндүн пайдалуу жактарын изилдеп чыгышыптыр да. Мынал эгерде ушул эле, мисалы эле ушул эле бөлүгүн үйдө, азыр кээ бир үйлөрдө, көпчүлүк үйлөрдө ушунчалык размерде дагы кийиздер болбой калган учурду байкайбыз да. Анан ушунчалык нерсесин илип койсо деле, ошо үйдүн ичиндеги ачуу үндөрдү, анан жана азыр заманбап болгон техникаларды, телевизор, DVD жана Wi-Fi дегендердин мындай эмесин чагылдырып, сыйымдуулугун чагылдырып, терси баягындай нурларын тартып алат экен. Ушундай деп мен илим жаатында да ушундай белгилешиптир да. Анан кийин кийизди ушунчалык чарчап, жумуштан чарчап, дагы бир кайсы бир ой саналар менен чарчап келип, анан ошо кийизди жамынып жатсаңыз, 2 сааттан кийин эле результатын көрөт экенсиз да. Ал дагы ошо илимде белгилениптир. Ошол 2 сааттан кийин ошо кийиздин өзүн жамынып жатсаңыз, ошол кадимкидей эс алып, баардык тараптан эс алып калат экен да. Муну дагы ошо практикадан деле көрсөтүштү бизде. Баягы лидерлик жактан мен дагы көп мындай аялдардын экономикалык абалына, саясаттык абалына,
өнүктүрүү үчүн көп мындай ушул 7 областы кыдырдым десем жаңылышпайм да. Ошолордон угуп, анан жана окуу немелеринде ушундай кыскасы абдан ушу тажрыйбаларды ушу жүн жөнүндө бизге аябай пайдалуу экен. Жүндү биздин мына өзүбүздүн эле койлорубуздан алабыз. Азыркы кезде койлорубуздун жүндөрү да эметип кетиптир. Ишибиз түшпөсө билбейт экенбиз да. Ишибиз түшүп, жүн керек болгондо карасак, ошол койлорубузду кыркып туруп эле жасай беребиз деп ойлогонбуз. А бирок азыр биздин жүндөр дагы, койлорубуздун жүндөрү дагы мындай болбой кетиптир. Себеби көпчүлүк учурда баягы кыркпай эле жөнөтүп берет экенбиз. Эгерде бир жылда 2 жолу кыркылып турган койдун жүнү ал кийизге ылайыктуу болот экен, шырдамалга ылайыктуу болот экен. Анан кылчык болбой, жакшына майын болгону ошол жүн койду өз убагында кыркып, анан кийин өз убагында ошо койдун деле баягы ден соолугу таза болсо жүнү деле жакшынакай чыгат экен өзү.